Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге бул чыгарышта Баткен шаарында жайгашкан эң мыкты май куюучу жер боюнча маалыматты берем. Көңүл бөлүп туруңуздар. Сиздерге даректе түшүндүрүп кетсем, мен турган көчө, ошол сиздерге көрүп турган көчө Баткен шаарындагы Исамидин Жусупов көчөсү. Бул көчөмө түз сиздер мындан ары түз барсаңыздар Баткен шаарынын борбордук стадионун көздөй барасыздар. Ал эми дал ушул көчө менен бул тарап көздөй барсаңыздар, сиздер Баткен шаарынын мэриясын көздөй, Баткен мамлекеттик университетин көздөй, андан сырткары жол запчасть сатуучу дүкөндөрдү көздөй барасыздар. Дал ушул Исамидин Жусуп көчөсүндө жайгашкан Тульпар аттуу май алмаштыруу жайына келдим. Анда эмесе мен азыр кирип баратам. Маалыматты толук бул дүкөндүн ээсинен сурайбыз. Канча майдын түрү бар, баалары кандай, башка май куюучу жайлардан айырмасы кандай, баарын азыр ээсинен сурап билебиз. Мен азыркы учурда бул жердин ээси Ахматбек мырза күтүп турган чагы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жумуш кетип жатат экен, Жумуш кетип жатат. Мына мен сиздерге биринчи жолу келип жатам. Кут болсун деп айтат элем. Биринчиден шаарда ушундай май куюу жайлары, май алмаштыруу жайлары көбөйө берсин. Так, Ахматбек мырза, бул жер качан ачылды эле? Биринчи суроом ушул да. Бул жер ачылганга 7-8 айдын жүзү болуп калды. Ошондон бери иштеп атабыз. 7-8 айдан бери иштеп жатасыздар, э? Так, мына кенен экен, а? Мына караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, ичи кенен. Жалпы 4 яма бар экен, демек 4 автоунааны бир тейлегенде тейлеп бере аласыздар, э? Анда майдын түрүнү бир көрсөтсөңүз. Болду. Ичине киребизби? Охо, бул жагы комфортко, Ахматбек мырза. Аксессуардын түрү менен, чехолдор, майдын түрү менен, э? Мына караңыздар, вообще кенен ичи, сонун экен. Бар бир 5-6 ай болсо дагы өтө жакшы сон жасалгаланыптыр. Так, Ахматбек мырза, эми автоунаанын азыркы учурда автоунаанын түрү көбөйдү да. Анан айдоочуларга тандап калдык, кандай сапаттуу майлар куйсам болот деп. Эми сизге суроодо, сиздерде канча түрү бар майдын? Эми майдын түрү өтө эле көп. Азыр негизи бизде көп колдонгон майлар бардыгын алып келип койгонбуз ошо элдерге. Канча бир 10-15 түрү барбы майдын? 15 түрү, 15-20 түрү бар бизде. 15-20 түрү бар, а? Грузовой машиналарга бар, чоң машиналарга. Фураларга майын алмаштырасыздар? Грузовой алмаштыра беребиз. Алмаштырасыздар, э? Алмаштыра беребиз. Да, мына кайсы майга баа берет элеңиз, эми сапаттуу деп. Мисалы үчүн ар бир товардын сапаттуу болот, бир колдонуучусу болот дегендей. Бардык майлар эле жакшы. Мисалы үчүн японский машиналарга жакшы японский майларды куюп беребиз. Германский машиналарга европейский майлар бар, германский майлар бар, корейский машиналарга корейский майлар бар. Ар бир унаанын чыккан заводуна карап туруп, ошого ылайыктуу майды куюп бере бересиздер. Сапаттуулары, э? Сапаттуулугуна. Так, майдын мисалы үчүн бул японский, мына биз көрүп турган. Японский май бар. Японский. Бул эмне деп коет экен атыны? Идиметсу. Идиметсу деген май экен, караңыздар. Бул азыр 4 литр, э? 4 литр. Бул канча сом турат эми? Бул азыркы учурдагы баасы 2400 сом турат. 4 литр. Ушул турушу 4 литр. Бул 5ке 40 деген синтетика болуп айтылат. Анан мунун 10га 40тары болот. Onlar pol sintetik болуп айтылат. Bunun баалары 2000 сом атылды учурда. Бул муну менен бул 5ке 40 менен 10га 40 айырмасы кандай? Кимиси сапаттуураак дейсиз? Жок, бул пол синтетик деп уже 150 миң 200 миң пробегден ашкандан кийинки машиналар куят муну. Анан 150 миңге жете элек жаңы машиналар 5ке 40 суюгураак май куят. 5ке суюгураак май куят, э? Негизи ар бир 4000 километрди алмаштырыш керек, э? Любой машинаны. 7000 бул японский машиналар 7000ге чейин жүрө берет. 7000 замен кылып турат. Так, жакшы. Эми германский, мисалы үчүн Мерседестерге мен жакшы көргөн машинада кайсы майлар куйса болот? Мерседеске мисалы үчүн германский бизде Равинол деген май болот. Равинол. Европейский Total деген майлар куюлуп атат. Бул дагы 10га 40 болот. 10га 40тары булар. Анан Elif деген майлар бар.
Анан Castrol деген майлар бар, ошолорду Mercedesтерге куюп атышат. Мисалы үчүн Мерседеске канча литр май кетет эми? Бул сиздер фильтр менен кошуп бересиздерби же фильтрин отдельно акча төлөш керекпи? Фильтрин отдельно. Фильтр отдельно. Ар кандай Mercedesдер мисалы үчүн два браскалар болот, плита моторлор, простой моторлор болот, ошонун өзүгө карап май кете берет. 5 литр, 7,5 литр. Ошо машинанын моторуна карап өзүбүз билебиз, ошого карап куюп беребиз. Фильтрге арзаныраак кетсе керек, япошкаларга кандай бердиңиз? 1,5 литр май кетет. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, майды караңыздар түрүнөн. Эми японскийди билдик, азыр Германия билдик, корейскийдер көрсөтүнчү. Мисалы үчүн азыр бизде Матиз айдагандар көп да. Матиздерге кайсыларын куйса болот? Айдагандар мисалы үчүн Nexia, жаңылар, Nexиалар ушу Zig деген корейский майлар бизде. Корейский майларды куюшат. Канча сом булар эми? 5 литр. Булардын баасы азыркы баасы 350 сомдон литри. 1 литр 350 сомдон. Матиздерге мисалы үчүн 2 литр 700 граммга чейин май кетет. 3 литрге жетпей калабы? Матиздерге. Жакшы. Эми так мына жакта бир көрөлү. Ахматбек мырза, кандай дейсиз? Бул жакта мен азыр көрүп турам, мына автоунаанын аксессуарынын түрү менен экен. Бул жерде аккумулятор бар экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, аккумулятор сурайлы биринчи. Аккумулятор бүт баары жаңы да? Жаңы. Канча сомдон канча сомго чейин аккумуляторлор бар эми? Мисалы үчүн мыналар 60 экен, а? 60-тар 4000 сомдон. 60, 65, 70-тер 4000 сомдон. Анан 75-тиктер бар. Мыналар 75, а мына чоңдору? Бул бираз эмерээк. Булар 5200 сомдон 75-тик. Булар күчтүүрөөк болот, а? Булардан күчтүүрөөк болот. 60, 65, 70-тер. Бул аккумуляторго гарантиясы да бар силерде? Гарантия булар бизде азыр гарантиясы 1 ай заводской бракка 1 ай гарантия. Анан ошо 1 айдын ичинде заводской брак болсо кайра алып келсе алмаштырып беребиз. 1 ай гарантиясы менен бересиздер, а? Ооба, ошондой 1 ай. Жакшы. Эми мынау аккумулятордун баасы менен мына чехолдор канчадан эми? Чехолдун караңыздар. Түрү менен экен. Азыр эми автоунааны түрүнөн жасаса болот да. Азырынча могу 4200 сом. Бунусу 3700 сом. Айырмасы бул жактарда материалы жукарак, анан бул жактарда. Булар только передовый же комплект болобу? Комплект болот. Эки алдыңкы, анан арткы эмеси менен бар. Ошо менен комплект болот. Комплект болот. Булар 4000 сом дедиңиз, а? 3700, 4200 мына молар 4000ден. Ушунун эле мына молар жайда терилтпей турган материалдан. Ушулар 4000ден. Булар терилтпейт, а жайда? Арзаныраак түрлөрүн бололор бар. Булары 3500 сомдон. Азырынча 2 түрү калды. Ночу мынадан аялдар машинасына койсо сон жарашат экен, а? Аялдар эмес, мындай таза жумушта иштеген адамдарга. Интеллигенттер үчүн. Мына интеллигенттер үчүн караңыздар, аппак жүндү сону. 3000 сом. 3000 сомбу? Жакшы. Бул жакта мына рулуга да чехолдор бар экен, а? Рулуга да, да? Чехолдор бар. Буларда 250 сомдон 700 сомго чейин бар. Эми азыр мен жана антифристер да көрүп калдым да. Антифристер, мисалы үчүн мыналар да. Бар антифристер. Булар эми канча сомдон болуп калат? Антифристер эми канча градуска чейин? -40ка чейинкилер бар. -40. Антифристер -40 болот. Булар литр ойлору 120 сом, 5 литрликтер мына могулар 500 сомдон, ондуктары 850 сомдон болот. 500 сомдон 850 сомдон. Тасолдору бар. Тасолдору ушул баада 500 сом, 5 литрлик. 10 литрлиги 900 сом, 850 сом ал дагы. Литр ойлору 120 сомдон. Жакшы, мен Ахматбек мырза сизге дагы бир суроом бар да. Мисалы үчүн мына унааларды кышка өзүнчө май куюп, жайында да өзүнчө май куят да. Ушундай майлар бар сизде? Зимний период, летний период деп. Майлар андай негизи бөлүнбөйт. Зимний, летний болуп. Мен мына Ошто, Бишкекте көрүп калдым да, ушундай кышкы май куябыз деген. Кышка жүрүшүгө жеңилирээк болсун деп кээ-бирлер суюгураак 540 майлар куюшат. 540 суюгураак куюшат, а? Суюгураак куюшат. Ошо жүргөнгө ошентип 540 куйса кышка жеңилирээк жүрөт. Кышка жеңилирээк жүрөт, а? Суюк болсо, а? Суюк болсо. Жакшы. Эми анда дагы бир айланалы, мыналарда бир сурашым керек болот да, мына биздин усталар, мастерлер болсо, кызыккандар, издеп жүргөндөр болсо, мына ушул тульпарга келсеңиздер, бул жеринде аксессуар саткан жерде мындай чемодан комплект күлүштөр бар экен. Булар эми производство каяктыкы сиздердики? Производство булардын Акотонлар. эми бизге эмеси боюнча Кытайдан эле келсе керек, точно эмесин да биз да точно билбейбиз, бирок Тайван деп айтышат, намул Aeroforce, Rockforce, Force дегендерди Тайван же болбосо дагы
Европа деп айтышат. Эми точно биз дагы каяктан келгенин айта албайбыз. Бирок качествосы жакшы. Могул Aeroforce, Rockforce, анан ошондон эле мындай арзаныраактары бар. 4,5 миң сомдон башталат булар. 4,5 миң сомдон башталат. 4,5 миң сомдон мына чоң набору 15.500 сом. Бул 144 Мында штук ичинде. полный бар вообще, да, бүт бар, а? Бир бар, бар. Бир машинаны полный ачып кайра жаап койсо болот, а? Болот, ооба. 15 миң сом. 15.500 сом, ооба, эң эмеси кымбаты ошондой. Бул жакта нелер бар эми? Бул жакта штучный эмелери бар. Эгерде штучный даналар бола турган болсо, бул жакта даналар, головкалар, бул жакта күлүштөрү бар. күлүштүрү менен. Ооба, күлүштүрү менен. Мына караңыздар туугандар. Бүт бардыгы бар экен. Бир тульпарга келесиздер, машинанын майын алмаштырасыздар, күлүштү аласыздар, рулду жасайсыз, салон жасайсыз. Короче, комплект кылып машинаны бир блатныйга көчүрүп кетсеңиздер болот экен да. Майтон колонкалар, самбуферлер бар. Мына колонкалар караңыздар түрүнөн. Самбуфер бар, самбуфер. Бар. Самбуфердин азыр бизде кичинелери эле бар. Самбуфер бар экен, а? Канча сом муналар? Ушунун эле 4200 сом. Ушунун эле дагы арзаныраак бир варианты бар, ал 3500 сом, бирок ал мындай коробкада турат, БК222 деген. Мыналар БК222, а? Ушул арзаныраак варианты 3,5 миң. Мына бул жактагы насостор электрический машина үйлөт. Мыналар глушителге коюлат го, а? Ооба, глушителдин насадкалары бар. Мына кооз көрүнүштүн жасаганга, жасаганга, жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жагында караңыздар. Ат жабдыктары бар екен. Ат жабдыктары боюнча ким жооп берет эми, кана? Ат жабдыктары боюнча да сурай бересиз, айта беребиз, биз жооп беребиз. Мыналар ээрге коюла турган окшойт, а? Жок, булар токумдары. Токумдары. Ээрин астынан коюлат булар. Токумдар. Булары 750 сомдон 1600 сомго чейин бар булар. 1600 сомго материал. Кийиз го бул, а? Ооба, ичи кийиз, сырттары мындай эме материалдардан болгон. Ичи мына караңыздар кийиз. 1700 дедиңизби? Жок, булары 850 сом. 850 сом. Мына моулары кожаныйлар ушулар. Кожаныйлары 1600 сом. Мына караңыздар, кожаный, материалный, атайын эрдин астынан кое турган токумдар, караңыздар. Токумдун түрү менен бар экен. Бул жакта чабандездер үчүн мына жерде атайын шапкалар да бар экен. Мына караңыздар. Кыргыздын ойма чиймелери менен, кыргыз орнаменти менен жасалган шапкалар. Кийесиңер көкбөрүнү ойноо берсеңиздер болот. Эми мына ээлерди да көрсөтсөңүз мыналарды. Ээлер бар. Булар ээлер таерлер мына таер. Булары чоң аттарга уже. Чоң аттарга кетет. Таер 1800 сом, чоң аттарга 5000 сомдон, 5,5 миң сомдон. Бул жерде жазып коюптур, 5000 сомдон. 5000 сом. Чоң аттарга. Бул жакта 7,5 миң сомго чейин бар. Мына булар 7,5 миң. Кокон ээр бар, бул жакта кокон ээр. Бул необычный экен да бул, башкача. Ооба, бул колдо чабылып жасалган ээр. Бул эми кымбатыраак болсо керек. Ооба, ал кымбат, 15 миң сом турат. Мынаны караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Машинаны чехолдой кылып, сонун кооз кылып муну жасап коюптур ээлди. Өтө кооз, өтө жакшынакай. Өтө бир чеберчилик менен жасалган деп айта алам. Ал эми бул жерде мына ат жабдыктары мынакей түрүнөн дал ушул жерге келип таап кетсеңдер болот. Үзөңгүлөр бар. Үзөңгүлөр, а? Алюмин, латун, медныйлар. Бул жакта ооздуруктар бар. Булар дагы медный, алюмин, темир. 1800 сом экен, а? 1100 сом. 1100 сом. Булар туугандар, өтүктөрүн караңыздар. Бул жагында пайпактарбы? Ооба, пайпактары. Атка кийиле турган, а? Аттын бутуна. Мына караңыздар, кийизден жасалыптыр. 900 сом аттын пайпактары экен бул. Бул жакта болсо чабандездер үчүн атайын размери менен, түрү менен өтүктүн да түрү бар экен. Өтө жакшы. Мына эмне бул? Бул да атка? Ооба, бул ат жабдуусу. Бул ат жабдуусу мындай. Ат жабдуунун башы бул. Бир жазып көрсөтүңчү. Ого, аттын башына кийиле бул. Бул аттын башына кийилет. Бул эми баягы машина менен алып барабыз да азырынча аттарды. Азыр ошо аттан кайтканда ошо чапкандан кайтканда үшүп калбаш үчүн, тер дегенде үшүп калбаш үчүн. Бул башы. Жана сүннөт тойлордо атка мингизатат го, ошондо да бир өтө кооз кылып атты жасап чыгат го, ошондой төшөктөр окшойт, а булар? Ооба, ошо аттын төшөктөрү булар. Мына карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, өтө кооз мына. Чеберчилик менен жасалган кийиздер да. Сонун экен бул. Бул жагы асты жагы болот. Көкүрөгүнө мындай өткөзүп туруп, жаап коет.
Бул жактар астынан байланат. Бул жамасы жагы. Мынысы биз азыр көргөн үстү башынан кийине турган, Негизи ат мингендер жакшы билет, атка өтө аяр мамиле жасаш керек. Ушундай сонун токумдарын коюп, ээлерин коюп, ушундай төшөктөрүн коюп карасаңыздар аябай жакшы. Мыналар эмне болду эми? Булар аттын защитниги көкүрөгүнө байлаган. Карагер, барон, аттарын коюп коюпсуздар, Ошондой ат, эгер кимде ким эме боло турган болсо, кандай ат жаздыра турган болсо, анда жаздырып беребиз. Сиздер жаздырып бересиздерби? Жаздырып да беребиз, Аттын мисалы үчүн кандай кайман аты болсо, ошону сиздер жазып бересиздер. Жаздырып беребиз, Бул Жакшы. жакта жүргөндөр. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, тульпара келесиздер. Машинанын майын алмаштырганча ат жабдыктарын көрүңүздөр, аксессуарын түрүн көрүңүздөр. Могул жерде унааңызга, сиздин унааңызга керектүү аябай жакшы аксессуардын баары бар экен. Ал эми майдын дагы эң сапаттуулары бар экен. Бул жерге келсеңиздер эч качан адашпайсыздар. Жаңы ачылган 5-6 ай эле болуп калыптыр ишмердүүлүгүн. Эң жакшы жери товардын бүт баары, жана Акматбек мырза айтып кетти, сапаттуу товардын бүт баарын сатышат экен. Аккумулятордун түрлөрү менен. Анда Акматбек мырза, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ийгилик каалайм. Ар бир келген унаа сиздерден жакшы сүйүнүп, кубанып, ыраазы болуп кетсин. Эми бир жүрөңүз, жыйынтык таганда бир суроо берим келип жатат. Мисалы үчүн мен шаарда угуп калам, замена масла бесплатно деген сөздөр бар да. Сиздерде ошондой барбы акция? Да, ошондой бесплатный биз. Майдын акчасын төлөйт болду, алмаштырып берүү. Кызматы биз өзүбүз. Кызматы акысыз, Акысыз. Аябай жакшы. Бизге уруксат анда. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз дагы автоунаа алып менен Кудай буйрса келебиз. Ат жабдыктарын алабыз. Сизге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жыйынтыктайм. Аябай сонун жер экен. Өзүңүздөр башынан аяк толук көрдүңүздөр. Жакшынакай кылып ачыптыр. Эң жакшы жерде жайгашкан. Сапаттуу товарлардын бүт баарын ушул жерден тапсаңыздар болот. Биздин канал менен ар дайым бирге болуңуздар. Баткенге келгенде сөз түрдө дал ушул тульпара автоунаага май алмаштыруучу жайына келсеңиздер болот. Ат жабдыктарын көрүп кетиңиздер, сатып алып кетиңиздер. Экрандагы телефондор аркылуу байланышып, суроо талап болсо дагы берсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.